Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін мен Қарабалта шаарындамын. Қарабалта шаарынын южный дачасынан бир сатылуучу үй бар экен. Азыркы чыгарылышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат берейин экен. Биринчи эле болуп сиздерге азыр келүү жолун түшүндүрөйүн. Бишкек шаарынан келип жатканыңыздарда сиздер Сосновка круговойну көрөсүздөр. Ошол жерден батышты карай дагы 2,5 километрдей басканыңыздарда Карабалтанын вокзалы жайгашыптыр. Бишкек Карабалта экспресс маршруткаларынын стоянкасы туғандар. Сол тарапта Газпром жана Оптима банк жайгашкан. Ошол Газпром жана Оптима банктын ортосундагы көчө менен, тагыраак айтканда 8 март көчөсү менен түз центрге карай барат экенбиз. Калган баруу жолун ошол жерге жеткенден кийин түшүндүк көргөзөм туғандар. Видеону өткөрбөй аягына чейин күзөтүп туруңуздар. Вокзалдан 8 март көчөсү менен туғандар түштүктү карай 2,5-3 километрдей басып келип калдык. Бул жерде Карабалтанын Почтовый деген жери бар экен, центри. Южный дачага ушул жерден дагы 3-4 километрдей түштүктү карай, югту карай жүрсөк жетип бара алат экенбиз. Видеону күзөтүп туруңуздар. Калган маалыматтарды видеонун жүрүшүндө берем тугандар. Карабалтанан 4 километрдей түштүктү карай басып келип, Южный дачага да жетип келип калдым тугандар. Мына бул Южный дачанын воротасы. Ушул жерден түз эле чыгышты карай бир аз басып бара беребиз. Бул жерде 24 саат бою охрана отурат экен. Жалаң ушул дачада жашаган адамдардын гана машиналарын киргизет экен тугандар. Бул жакта мусор таштаганга мусорный ящиктер да бар экен. Мынакей тугандар. Бул Южный дачанын көрүнүшү. Бул жерде 300дөн ашуун адам жашайт экен тугандар. Биздин сатылуучу үй ушул ворота менен түз келгенде сол тарапка кайрылганда экинчи көчөдө жайгашкан тугандар. Мынакей тугандар. Жолдорду түшүндүргөнчө сиздерге сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Адреси Южный дача, Виноградная, 139 үй экен. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Үй өзү узун туурасы 9,6 экен. Толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн. Кухняны эсептебегенде 9,6 тугандар. Кухняны кошкондо дагы бир аз кошулат. Бул короосунун көрүнүшү. Мынакей. Жердин аянты 5,5 сотук. Документтери боюнча баардык документтери бар. Үй ээсинин атында экен. Бул чыгыш тараптан көрүнүшү. Тышкы тарабы үйдүн декоративный штукатурка экен мынакей. Эми алды тарабында көрүп турганыңыздардай навес. Бул жагына шакал төшөлүп, навестин түйүнө стяжка коюлуптур тугандар. Бул жакта свет, суу бар экен. Үйдө паровой отоплениясы да бар. Канализациянын суусу септикке куюлат тугандар. Азыр сиздерге биринчи эле болуп үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн, андан соң короосунда бир сыйра тааныштыра кетем. Киргенде эле бул жакта летний кухня бар экен. Ал кийин кошулуптур тугандар. Бул жак отдельный болуп, узун туурасы 3,5 6. Түштүк тараптан 2 терезе орнотулган, жыгачтан болгон терезелер. Чыгыш тараптан да бир терезе орнотулуптур. Пол брусчатка. Потолок фанер экен, дуалдары декоративный штукатурка тугандар. Анан ушул эле жерден түз кирип оң тарапка кайрылганда прихожка жайгашкан тугандар. Мынакей. Узун туурасы 3кө 1,5 көрүнөт. Прихожканын дуалдары декоративный штукатурка 3D деди үй ээси. Мен чын айтканда кимден ким уста болсо көрүп өзүңүздөр деле байкап айтып кетсеңиздер болот, ушундай экен. Анан ушул перехожкада паровой отопленияның топкасы орнотулган. Бул жактан раковина орнотулуп, суу да чыгарылыптыр. Суу ысык суу, суук суу чыгат экен тугандар. Чыгыш тараптан бир пластик терезе орнотулган. Потолок пластика. Эми ушул жерден түз кирип кетсеңиздер, залга, залдан спальный бөлмөгө өтүп кете аласыздар. Ушул эле жерден оң тарапка карап кайрылсаңыздар, бул жакта душ, ванна жайгашкан. Суусу Аристон менен жылыйт. Дуалдары кафель, пол деле кафель экен. Потолок пластика тугандар. Туалет деле ушул жерде мынакей. Узун туурасы 2ге 2дей көрүнөт. Андан ары кайра түз чыгып, түз эле кирсек, бул жака зал жайгашкан. Узун туурасы 5,5 3,5. Дуалдар декоративный штукатурка 3D деген экен тугандар. Пол жыгачтан болгон пол. Батыш тараптан бир пластик терезе орнотулган.
Мына ушундай көрүнүштө туугандар. Эми ушул эле жерден чыгышты карай бассак, бул жакта спальный бөлмө жайгашкан. Узун туурасы 3x6 экен. Чыгыш тараптан бир пластик терезе орнотулган. Потолок гипсокартон. Пол болсо ОСП. Ар бир бөлмөдө паровой отоплениянын батареялары орнотулган туугандар. Үй ээси кимден ким алса мебелдер деле калат деп айттым. Ал жерде көпчүлүк мебелдер калат экен. Аны келип да өзүңүздөр сүйлөшсөңүздөр болот. Анан мен мектеп жөнүндө айтпадым окшойт, Мектепке Кара Балтан мектебине барат экен балдар. Садикке деле ошол жака барышат экен туугандар. Андан башка бардык маалыматтарды бердим окшойт. Эми үйдүн тышкы тарабына чыгып короосунда бир сиздерге көргөзгөнчө баасын да айтайын, Мен кайра үйдүн короосундамын туугандар. Жана айткандай эле, бул үйдүн жерин аянты 5,5 соток экен. Кошуналар менен болгон граница зымторлор менен тосулган. Мына байкап турсаңыздар керек. Анда эле алдыдан барып көргөзө кетейин. Көпчүлүк көрүүчүлөрүбүз границаны жакшы көргөз деп айткан болчу. Мынакей. Батыш тараптагы кошуна менен болгон граница блок менен тосулуптур, бир аз блок көтөрүлүптүр. Ал бул үйдүн түштүк тараптан көрүнүшү туугандар. Эмне маалымат айтылбай калды? Бардык эле маалымат айтылды окшойт туугандар. Эми бул үйдүн баасына $16,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. Ээсинин номерин экранга жана описанияга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Бир аз сүйлөшүүлөр болот, бир аз арзандатуу болот деп айтты ээси. Бул жакта алма багы да бар экен. Мына ушундай. Анан көпчүлүк көрүүчүлөр комментарийнен реклама боюнча да менин номеримди издеп жаткандар бар экен. Описанияны көрүңүздөр, же болбосо мына азыр экранга калтырдым номеримди. Мага ошол жактан байланышсаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом туугандар. Кээ бир маалыматтар калган болсо үй ээсинин номерине чалып, анан өтө бул үй сизге жаккан болсо же келип деле көрсөңүз болот туугандар. Анда эмесе кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.